Саламатсыздарбы? Азат Туратбекович YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү баарыңыздарга жагымдуу салам айтуу менен жаңы долбоордо жаңы көрсөтүүдө амандашып отуруңузга кубанычтабыз. Сиздер менен Бектур Жумабаев болмокчумун. Биздин программа тууралуу кыскача маалымат берип өтөйүн. Биздин программада ооба жана жок деген сөздөрдү колдонбостон 2 мүнөт убакыт ичинде жооп бериш керек болот. Шарт жөнөкөй. Бүгүн биз Ош шаарынын тургундары жана меймандары менен ойнойбуз. Бүгүнкү көрсөтүүдө канча жеңүүчүнү аныктайбыз. Сиздер менен биргеликте күбө болобуз. Кеттик анда. Ош шаары Орта Азиядагы эң байыркы шаар болуп эсептелет. Шаар статусун 1876 алган. Калкынын саны 300 миңден ашуун. Жалпы аянты 182 миң километр квадратты түзөт. Кыргыз Республикасындагы экинчи борбор шаар болуп саналат. Атыңыз ким? Нуриса. Агабыз менен башка чыкканыңызга канча жыл болду? 7 ай. 7 ай болду. Жаңы эле жашап атасыз. Кайсыл адистикти аяктагансыз? ОГУПден соцработаны бүткөм. Бүгүнкү күндө кесип боюнча иштейсизби? Ооба, иштейм. Жеңилип калдыңыз, байкадыңызбы? Окуйсуз, иштейсиз? Окуйм. Канчачы класс? 9. 9 класста окуйсуз. Кайсыл мектепте? Келмето. Мектеп. Ооба коюңузбу. Аташ кет. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, өзүңөр кандайсыңар? Тынчсыңарбы? Аптаптуу ысыкта кыйналбай элесизби? Жок, нормально. Негизи чыгармачылыкта кино жаатында сизди жакында көрө алабызбы? Кино жаатында. Карантинге чейин бир киного тартылгам. Эми коюлгандан кийин карантин башталып калды. Эми буюрса эми баягы кинотеатрга адамдар чогулуп калган малда кайра коюлат буюрса. Кино тасма эмне деп аталат? Сыр болот. Ловис деген кино, англисче Ловис, сүйүү бул деген кино. Андан тышкары дагы бирок могул күзгө жакын бир жакшы бир кинолордун көрүп. Сыр болбосо ар бир рекламага канча акча аласыз? Сыр боло бербейби? Сыр болуп кала берсин. Сыр болуп кала берсин. Улан терес 50 секунд эми болду. Негизи сизге шагирт түшөбүз деген көп жигиттер бар да. Аларга кандай кайрылат деймиз? Аларга жакшы эле кайрылам. Ойлонуп кел деп коем. Ушундай. Сизге сценарий боюнча келишеби же кандай? Сценарий боюнча келишет. Сценарий боюнча келип, кээ биркилер бар эми сценарий боюнча келип, эмне команда кыласызбы десе ошо. Эми совет мындайча айтканда, орусча айтканда советтерин берем. Ошол советиңиз. Негизи көпчүлүк учурда сизди кумир туткандар дагы бар, анан вайныңызга тартылар дегендер бар. Ушуларга да кандай карайсыз? Вайнга тартылганды мен неме өзүң тартып көр деп аракет кылам. Өзүң тартып да. Атпат дебейсиң анда. Өзүң тартып бер деп айтам да, ошо. Негизи чыгармачылык дүйнөдө кандай болуш керек ошол адам? Себетиңиз 10 секунд убакыт калды. Созсоңуз болот. Жакшы болуш керек, жакшы болуп, мындай аракет кылыш керек да. Азаматсыз Эмиль агабыз 5 секунд убакыт калды, жеңдиңиз. Куттуктайм. Эмиль агабызга белек беребиз, мүмкүн болсо биздин демөөрчүбүз Washington чипслары. Чоң рахмат, Washington чипслары. Сиздерге да чоң рахмат. Урматтуу деле көрүүчүлөр. Уттумбу? Уттуңуз. Аман болуңуздар, сага ийгилик, ишиңе ийгилик. Жүрүшө бер, алдыга аракет кылыр. Чоң рахмат. Сага бирөө келип калса, мисалы, мен сага ушундай алып барчу болуп десем не дейт элең? Макул дейт элем. Негизи макул деп айтмакмын. Алмага. Негизи Washington чипслар каяктан алдыңыз? Базарда народныйларда сатылат. Организация. Народныйларда сатылабы? Магазин сатылабы? Ооба деп коем, жеңип калдым, кетип калдым. Кана, жеңилип калды достор. Washington чипсылары. Байланыш үчүн телефондор 0777 0047 30. Жумуштарыңыз кандай? Жакшы. Иштериңиз. Болуп атат. Мен боюнча 52-чи мектепте мектепсиз, Ошондой. Негизи кыргыз тили жана адабият тармагында сабак берүү кыйынчылык жаратпайбы? Жок. Болуп турат. Атыңыз? Гүлкайыр. Гүлкайыр эже. Сиздин кесибиңиз боюнча кандай? Повар. Сиз кайсы тамактарды мыкты жасайсыз? Мен муну мыкты жасай алам деп. Кайсы тамак? Оромо, манты. Ормомо. Ошол экөө элеби? Эми толтура, эң жакшы. Ооба. Ошончу так байлабагыла. Рахмат эже. Атым Гүлдөй. Гүлдөй эже. Гүлдөй жайнап эс алууга чыктыңыз. Ооба. Жеңилип калдыңыз, байкадыңызбы? Ооба деп айтып коюңуз. Атыңыз? Адил. Адил. Комузду канча жылдан бери ойноп келесиз?
8 жыл болду. Мүмкүн болсо азыр бизге ойноп бересизби? Макул о. Ойноп бересиз? Айда оюндан кийин. Жеңилип калдыңыз байкадыңыз. Рахмат чоң жигиттер. Сиз кайсы тармакта? Биз юристке тапшырабыз деген ой болду өзүбүздө. Азыр эми 11 класста эми бүттүк быйыл. Шаарга жаңыдан келдиңиз. Шаарга жаңыдан. Шаардан эле болосузбу же? Шаардан эле болобуз. Шаардан. Келметеде окуганбыз. Келмет окуйт. Азаматсыз. Юрист болууда эми негизи Кыргызстанда статистика боюнча юрист тармагында эмгектенген адамдар көп, э? Ооба. Бул боюнча билесиз да? Ооба, билебиз. Шартты жеңилип калдыңыз, билесизби? Эсте жок экен. Негизи адистигиңиз боюнча кайсы адистикте? Адистигим боюнча эми ал всё ал союз Жок, мезгилиндеги. негизи айтам. Бала кезден кайсыл адистикти аяктадыңыз эле? Мен өзү юристмин. Юристсиз. Юристтик боюнча дагы эмгектендиңизби? Жок. Кечип калдыңыз, жеңилип калдыңыз, э? Йоо. Да. Рахмат эже, чоң рахмат. 2 мүнөт убакыт. Кандайсың? Денсаулыктар. Жакшы. Кандайсызбы? Ошто эле. Ошто элесизби? Шарда элесиз? Шарда. Чыгармачылыкта кандай жаңылыктар? Командабыз мененби же жеке өзүңүз кино тармагында айтып берсеңиз болот, кеңири. Кудай буйруса келечекте эми барыңар билесиңер. Кийинчерекпи же Ушул убакытта да. убакыт сызбай бат-баттан айтыш керек болот. Чыгармачылыктан сырткары жеке жашооңузда кандай жаңылыктар, үй бүлөңүздө? Тынч эле, баары жакшы, Кудайга шүгүр. Акыркы учурларда сизди Эмин агабыз менен же башка белгилүү инсандар менен Вайн жаатында көрүп калдык интернет багыттарында. Идея пайда болду же Тартып атабыз да ушу. улантып беребиз. Менде негизи суроолор калбай калып атат, достор. Улантып беребиз. Динара эжекебиз аябай шайыр, көпчүлүк учурда ырдайт, турат. Айтышат. Ошондой деп айтышат. Ырдайт деп айтышат. Айтышат, ырдайсың деп. Денежген. Момин командасына келген алгачкы күндөгү Динара эжекебиз менен бүгүнкү күндөгү Динаранын айырмасы кандай? Жаш боюнча. Жаш боюнча окшол эле, эч кандай өзгөрүү жок. Эч кандай Бирок өзгөрүү. актерлук, чеберчилик жаатында Өзгөрүү бар. өзгөрүүлөр көп эле. Убакыт бар да, улантып беребиз. Ооба жок деп айтпаш керек да, негизи бул оюн. Шартын түшүнүп деле болду да сизге. Түшүндүм. Ооба деп айтпаш керек, анан негизи жактуу оюн. Аябай кызыктуу экен. Кызыктуу экен. Убакыт созбойбуз. Ооба жок деп айтпагандын себеби адашып кеттим. Улантып беребиз да. Оюнун шарты кандай экен? Оңой экен. Оңой эле экен. Ой! Ооба. Жеңилип калдыңыздар, достор. Мынакей Динара эжеке Өзүм сатып койдум, ой, учуп эле койдум. 10 секундда калганда жеңилип калдыңыз, теке каршы. Кабат эле айтып койсоңуз болот. Ийгилик. Сага ийгилик, ушундай тытынып иштеп жүрө беркем. Рахмат. Аябай изденип ушундайсың. Дайыма ушундай жаңы бир идеяларды алып чыккан аракет кыласың. Ийгилик. Кудайым өзү колдосун. Балдар камераны кармап турган бала сага ийгилик. Сен красавчиксиң. Жакшы бала деп койсоң. Мен сени жакшы көрөм. Сен билесиң аны. Күтейин. Баары мен мынтип карап турсам баары эле инилерим. Эң сан. Рахмат чоң эжеке. Убактыңызды бергөнүңүз үчүн. Жок, тилекке каршы жеңилип калдыңыз. Чоң рахмат. Чипсы бербейсиңерби? Беребиз. Бересиңер. Атыңыз ким? Исаак. Сага. Эса болуп турасыз. Ооба. Жеңилип калдыңыз, тилекке каршы. Ооба же жок деген. Болду. Инфакта окууда кандай? Англис тилин билиш керекпи же тарыхты жакшы билиш керекпи? Англис тилин билиш керек жана тарыхты. Сиз кайсынысын жакшы билесиз? Англис тилде. Англис тилин. Анда чет өлкөгө чыгып иштейт турбайсызбы? Чет өлкөгө чыгып иштейм ооба. Келечекте. Негизи бул тармакка тапшыруу бала кезден кыялбы же жакынкы 2 жылда пайда болдубу же окуу жайда бир тааныштар пайда болуп калдыбы? 9-класс бүткөндө чечкем өзүм. Ушул тармакка келем. Ооба. Быйыл тилекке каршы бир аз сиздердин бешемеңиздерге ушундай кырдаал болуп калды. Буга өкүнбөй элесизби? Жок. Маанай жакшы эле. Маанай сол. Жеңилип калдыңыз, байкадыңызбы? Ооба. Жок деп койдуңуз. Рахмат чоң жигиттер. Эс алуу сонун болсун, э. Достор, биз болсо дагы да болсо улантып жаткан мезгилибиз. Кийинки кезек Ноней командасынын оюнчусу, мыкты актер агабыз Икрам Юлдашев. Ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Отуруп алалы. Кенен. Оюн жүрүп атат. 2 мүнөт убакыт. Ооба жок деп айтпаш керек. Ооба жок деп айтпаш керек. Ооба. Калган сөздөрдүн баарын айтсаңыз болот, убакыт кетти. Кандайсың? Денсаулыктар? Шүгүр жакшы. Эмне жумуш менен алектенип жүрөсүз? Азыр рекламный ролик, Instagram, Vine, Sign. Вайн, негизи Вайн деген сөздүн кыргызчасы кандай болуп калат? 1 мүнөттүк күлкүнүчтүү бир окуя деп ойлойм мен өзүм. А так ким кандай чечмелейт билбейм.
Сиздин түшүнүгүңүз боюнча ошондой. ооба кыска күлкүнүчтүү. Негизи Вайн деген сөз кайсыл өлкөдөн келди, биздин өлкөгө? Вайн деген сөз түштүк Американын Чили деген мамлекетинен деп эле аткансам. Ошол жерде бир штат бар деп, бир киши деп. Ошол жерден болот. Ошол жерден келди деп ойлойсуз. Кел деп ойлойм. Же буну Эмил агабыз айтты. Кайсы Эмил? Эмил агабызбы? Тааныбайт экенмин. Тааныбайсыз э? Тааныбайм. Улантабыз. Убакыт бар да. Негизи Ноне командасына келген учурдагы экран менен бүгүнкү күндөгү экран муңдаштын айырмасы кандай? Айырмасы кичине чач түштүү болду. Ошол эле. Ошол эле. Эч кандай өзгөрүш. Эч кандай өзгөрүш жок. Башка эч кандай. Өзгөрүш жок деп айтып койдум го. Жеңилип калды. Өзүм байкабай калдым. Сен да байкабай калдың. Достор, тилекке каршы экран агабыз дагы утулуп калды. Ошондо чипс бербейсиң, Йоманыкынан жейм. Жок, биз беребиз. Бересиңер. Динар эжекебизге дагы беребиз. Жакшы бир кабатлык айтпасаңыз болот. Мо азыркы күндө кырдаал ар кандай сөздөр болуп атат. Кудайым ошол нерсени бизден алыс кылсын. Дагы эски күндөрүбүзгө кайтайлы. Оюн, күлкү, той, жамаат бүт баарына кайтайлы буюрса. Ошону эле тилек кылабыз. Рахмат, чоң рахмат. Сизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн. Убакыт кеңири бизде. Достор, биз болсо улантабыз. Дагы да болсо эжекебизге сөз бергендей, биздин сумкачан жигиттен өзгөчө белектерибиз. Ошондон чипсларына белек сизге, эжеке. Икрам агабыз жеңилсеңиз дагы беребиз. Эми чипсыны жеп туруп, оюңузду айтып койсоңуз. Жеңилдим да, анан кийин бул байкабай калгандан кийин өзүм айтып койдум. Өзүм баягы Негизи мен байкабай калыптырмын. Акыйкатчы мындай жалган сүйлөгөн баламын го, чынчыл ошого. Кыргызстанда жасалган өзгөчө даам, өзгөчө кытырактар. Ошингтон чипсылары. Чыныгы чоң алай картошка даамы. Картошка бул экинчи нан. Эң мыкты команда, эң мыкты кытырак. 9 жылдан бери ушул тармакта жүрөбүз. Комуз боюнча жүрөм. Абдан сабырдуу экенсиз, чын айткандачы. Кубанып беребиз убактар. Канча бир туугансыз үйдө? 3 бир тууганмын. 3 бир туугандын баарысы музыка тармагында. Жок, биздин үйдө эч ким музыка эмес, өзүм. Шартты жеңилип калдыңыз, байкадыңызбы? Кайсыдан? Жок деп айтып койдуңуз да азыр. Жок деген жокмун. Жок деген жоксуз. Агабыз менен турмуш курганыңызга канча жыл болду? 5 жылдын жүзү болду. 5 жыл болду. Канча бала болдуңуз? 2 балабыз бар. Уул кыз. Бир уул, бир кыз. Өмүр берсин. Негизи агайыбыз менен мисалы үчүн мугалим инсан менен жашоо кыйынчылык жаратпайбы? Кыйынчылык жаратпайт. Жаратпайт. Мындай көп сүйлөгөн учурлар болбойбу деген, негизи мугалим же болбосо журналист тармагында эмгектенген инсандар көп сүйлөшөт да. Көп сүйлөгөн учурлар болот, ал учурлар бизге пайдалуу. Сабыр кыласыз. Сабыр кылабыз. Канча бир туугансыз үй бүлөдө? Үй бүлөдө 4 бир тууганмын. Чоңу, кичинеси? Экинчисимин. Экинчиси. Негизи кайсыл кесипти? Өзүм башталыш класстардын мугалимимин. Сиз да мугалимсиз э? Мен да мугалиммин. Негизи башталыш класстарга сабак бериш кыйын да, чоңдорго карагандачы сизге Кыйынчылык жаратпайт. Балдар менен иштеген аябай жакшы. Балдардын көңүлү назик дегендей. Кыйынчылык жаратпайт. Кесибибизди сүйөбүз. Жаш балдар менен иштөө чоңдорго караганда салыштырмалуу кандай? Айырмасы балдар, кичинекей балдар алдабайт. Чынын айтат. Тапшырма аткарбай калса чынын айтышат. Тапшырма аткарбай калса чынын айтышат. Азаматсыз 1 минут 20 секунд болду. Дагы да болсо улантабыз. Эжеке, негизи бул кесипти аркалап калуу бала кезде кыялыңыз беле? Бала кезимде кыялым. Мага бул кыялымды ишке ашырууга атиним да жардам беришти. Кыялым ишке ашып, учурда иштеп жаткан убагым. Балдар менен иштегенде кызыктуу окуялар сөзсүз түрдө болот. Айтып беребизби? Кызыктуу окуялар болот сөзсүз түрдө. Эң алгач эле жаңы ишке кирген жылы окуучуларга кызыктуу болот да, мугалими сурашат, алар деген аял киши турмуш курарын жакшы түшүнүшпөйт дагы. Эжеке сиз матсыз жеңиш болдуңуз, сарапат. Белеге бересиз, мүмкүн болсо биздин демөөрчүбүз болгон Кыргызстанда жасалган накты азык Ошингтон чипсылары. Чоң рахмат. Үй бүлөлүк бактагай. Чоң рахмат. Урматтуу достор, Азат Туратбекович YouTube каналына катталганды унутпайбыз. Бүгүн мына ушинтип биринчи чыгарылышты жыйынтыктадык. Экинчи чыгарылышта кайрадан жолугабыз. Сиздер менен Бектур Жумабаев болдум. Биздин оператор Азамат Туратбековичке чоң рахмат жана биздин YouTube каналга
подписаться деген астындағы қызыл басқышты басып, андан кейін қоңырауны басқанды ұмытпаңыздар. Жолығабыз. Чоң рахмат.